Саламатсыздарбы урматтуу достор. Мына бүгүн дагы базар айланып жүрөм. Мына мэрия бул Жусупбакиев менен Нагим Айтматов көчөсүнө кесилишкен жерден баштап Ленин көчөсүгөчө бир басып кетейинчи, көрөйүнчү. Кандай болор экен. Мына оң жагымда ашкана, Магири, Токио суши. Мол жерде оптовый магазин товарларыны жолго коюп атышат. Салам алейкум. Сиз иштейсизби бул жерде? Жолго коюп алыпсыңар, кандай ойлойсуз? Бул адамдарга мешать этеби, этпейби деп товарларга. Бар жөнөттөбүз бизче. Жок, эми мен күнүгө басам, күнү ушул акыбалда. Биз всегда доставка менен иштейбиз да. Жок, эми коюп туруп даяр кылып туруп анан кийин доставка кылып. Жок, эми может жол жак коет турсаңар. Бул жерде адамдар басып атат да. Биз даярдап алышыбыз керек да, бул жерге тойго жөнөтөбүз да. Эми жөнөтөсүңөр, бирок күнүгө ушул акыбалда, вот, например. Күндө той жөнөтөбүз экенбиз. Эми туура, бирок бир какой-то бир жанагысын табыш керек да, туурабы, жолду тоспош үчүн. Могул жерде эжемдер дагы мындай коюп алып отурат, майлы. Саламатсызбы, эжекелер? Товарды жолду ортосуга коюп алыпсыңар да, ушул туурабы же туура эмеспи? Эмне деп ойлойсуңар? Жок, эми тартасыңар башка, бул мал жерди адам басыш керек да эми. Эми бир эле ящикти жылдырып калып, майли деп кайткенен проблема чечилбейт да. Мына караң, бул жерде адамдар басып атат, кысылып атат, силер кеңири жолдо ортосуга чейин товарыңарды коюп алган. Эми тирикчилик, бирок бардыгыбызда тирикчилик бар да, эже. Туурабы? Ошо чекерак алып койсоңор рахмат. Мына көрүп атасыңар, бул мына мэриянын жанында, ушул жерде департамент торговли деле отурса керек. Жолдо ортосуга чейин коюп алган. Мына товарларды. Эми эмне дейсиң? Бир нерсе дейин десең тирикчилик деп өздөрү деле айтат, комментаторлор деле айтат. Бирок тирикчилик бардыгыбызда эле тирикчилик бар да. Эми мен дагы могул жерге ушул ортого бир нерсе коюп алып, соода кылсам же иш кылсам, тирикчилик, бирөө бир нерсе десе тирикчилик десем туура эмес болот да, туурабы? Мына гүлдөрдү мына бир чекеге жаксыл кылып, сонун кылып, жолдо ортосуга чыкпай соода кылып отурат. Акам дагы мисалы үчүн могул жерде эптеп аш кылып атат, тирикчилик чекеде эле туруп. Ичине тыйын салып коелу. Жок, рахмат. Бүгүн суббота, 12 сентябрь. Плиталарым уже келип калыптыр. Мен кайра эле чыгарып атам бул тротуарды, бирок эч кандай жанагы жок. Отдачабы мындай иш-чара көрүлбөйт атына. Жолдо ортосуга чейин столдор коюлган. Бүгүн адам азыраак, азыр час пик болуп элек. Соода. Бул шаарды бор көрсөң, могул акыбалдап көрсөң. Кам. Мындай түшүп алып эле басчы базардын ичине. Велосипедден түшкүч келди. Мындай булар Максим Коко жолду бир нече жердин тосо турган объявлениясын коюп алыптыр.
Мына Максимка детская и женская одежда дейді. Мой жемдерім міне терекшілік қылып отады, арабалар акаларымда терекшілер арабалар. Мол қыздар қойып алыптыр өзіне. Жолды нече жерін тосып. Элина сұлулық салоны дейді. Бұлар да терекшілік қылып отады. Мыналарды мына жолды ортасына чейин коробкаларын қойып алып, терекшілік қылып отады. Бұларға сода қылабыз деп алған клиенттер қалған жолды бос жерін дағы тосып алып тұрады. Бұлар да терекшілік қылып отады. Бүгін дағы ел азырақ. Себебі saat 4 болды, 5-6-ларда кечірек жамантығым болады. Достор, мен бір сұрау берсем сілерге. Тирикчилик деп эле жолду тосу, өзүм билем, өтөгүмү төргейлем деген принцип менен жашаш керекпи же кандайдыр бир аз тартип болуш керекпи? Не дейсиңер?